Саламатсыздарбы урматтуу абитуриенттер, биздин ЖРТга даярдоо курстарыбыз башталды. Математика предмети боюнча ЖРТда каралуучу темалардын бири, бөлүмдөрдүн бири бул арифметика бөлүмү болуп эсептелинет. Ал эми арифметика бөлүмүнүн ичинен бизде эң биринчи карала турган тема натуралдык сандар темасы болуп каралат. Натуралдык сандар темасы боюнча кандай эсептер келет десеңиздер, анда натуралдык сандар боюнча бөлүнүүчүлүк касиеттери боюнча жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жана ЭЧЖБ, ЭКЖБ түштүктөрү боюнча эсептер келмекчи. Биринчи учурда биз натуралдык сандардын бөлүнүүчүлүгү боюнча маселе карап көрөлү. Демек, бул жерде 8ге бөлүнө турган кандайдыр бир сан берилиптир. Ушул жерден b өзгөрмөсүн табып, аны бул жерге койгондон кийин пайда болгон чыккан санды кайсыга бөлүнө тургандыгын табышыбыз керек экен. Эң алгач биз биринчи 8ге бөлүнүүчүлүк касиетин эстейли. Эгерде бизге берилген сандын акыркы 3 цифрасынан түзүлгөн сан 8ге бөлүнсө, анда ал сан 8ге бөлүнөт деп айтылат. Бул жерде карасак, биринчи жана экинчи цифраларыбыз бизде 0 экен. Демек, биз b-ны эле карайбыз. b-нын мүмкүн болгон маанилерин карай турган болсок, ал 8ге гана барабар болот. Анткени 8 саны 8ге эле бөлүнөт. Анда биздин саныбыз 2008 саны болуп калды. Аны 8ге бөлүп көрөлү. Чындыгында туура болот бекен? Бөлүп көрөлү. Демек, бул жерге 2ден беребиз, 5ден жана 1ден. Демек, 2008 саны чындыгында 8ге бөлүнөт экен. Анда бизде b-нын мааниси 8ге барабар болуп калат. Эми ушул 8ди алып барып бул жерге коюшубуз керек. Бул жерге койсок, 1, 8, 8 жана 188 деген санды алабыз. Эми ушул 188 саны бул 5 сандын ичинен кайсысына бөлүнө тургандыгын карашыбыз керек экен. Биринчи учурда А вариантын карап көрөлү. 188 саны 8ге бөлүнбөйт, анткени биз жогоруда айткандай эле 3 санын карасак болот, же болбосо 188-ти мамыча түрүндө бөлүп көрсөк деле бизде калдык чыгат. Анда бизге А варианты жарабайт экен. Экинчисинде Б вариантын карап көрөлү. Б вариантында 3кө бөлүнүүчүлүк касиетин карайлы. 3кө бөлүнүүчүлүк касиети сандын бизге берилген сандын 3кө бөлүнө тургандыгын билиш үчүн биз алардын цифраларынын суммасын табышыбыз керек. Мындайча айтканда, бул 1ге 8ти кошуп, дагы 8ти кошуп коюшубуз керек. Анда бизде канча чыгат? 17 деген жооп чыгат. 17 3кө бөлүнбөйт, демек 188 саны дагы 3кө бөлүнбөйт. Ал эми 6га бөлүнүүчүлүк касиетин карай турган болсок, эгерде бизге берилген сан 3кө дагы 2ге дагы бир убакта бөлүнсө, анда ал сан дагы 6га бөлүнөт деп айтылат. Бул жерден өйдө жактан карадык, 3кө бөлүнбөйт экен. Демек, 6га да бөлүнбөйт. 2ге бөлүнөбү, бөлүнбөйбү бизге анын мааниси жок. Анткени 3кө бөлүнбөгөндүктөн 6га да бөлүнбөйт. Г вариантын карап көрөлү, 9га дейм. 9га бөлүнүүчүлүк касиетин карай турган болсок, ал 3түгүнө эле окшош. Цифралардын суммасы 9га бөлүнсө, анда ал сан дагы 9га бөлүнөт деп айтылат. Бул жерде цифралардын суммасы 17 чыкты. 17 9га бөлүнбөйт, демек 9га 188 саны дагы бөлүнбөйт дегенди билдирет. Андан кийин 4кө бөлүнүүчүлүк касиетин карап көрөлү. Эгерде бизге берилген сандын акыркы 2 цифрасынан түзүлгөн сан 4кө бөлүнсө, анда ал сан дагы 4кө бөлүнөт деп айтылат. Демек, бул жерде акыркы 2 цифрасынан түзүлгөн сан 88 саны, 88 бизде 4кө бөлүнөт, 22 деген жооп чыгат. Демек, 188 саны дагы 4кө бөлүнөт дегенди билдирет. Анда бул вариант бизге жарайт. Демек, жооптор баракчасында биз Д вариантын көрсөткөнүбүз туура болот.